Facebook колдонуучу Айтилек Орозбеков президенттин маалымат саясатынын башчысы Дайырбек Орунбековго кайрылып, өзүңө кел, бир аз антип коркутпай эле кой деди. Мен Ташиевдин же Мадумаровдун же Атамбаевдин фейк эмесмин. Мен НПО дагы эмесмин. Бирок мага биздин менин мекенимде, менин Кыргызстанымда кытайча жазылып турган жазуулар жакпайт. Буга чейин Дайырбек Орунбеков деген ушинтип адамдарды коркутуп кетти, ушундай башка тилдеги жазууларды чыгаргандар камаласыңар деп. Анан мен бул жерден Дайырбек Орунбековго кайрылып кетем. Антип бирөөнү коркутпай эле кой. Мен жеке өзүм эч кимден коркпойм. Тилим үчүн, жерим үчүн, мекеним үчүн мен камалып кеткенден коркпойм. Кээ бир журналисттер чалып коркутат, өзүңөн көр, анан мен сага эскерттим дегендей кылып. Биздин баш мыйзамда жазылып турат. Ар бир адам өз ой пикирин эркин билдирүүгө укуктуу деп. Мен ошол укугуман пайдаланып айтып атам. Мен мага жеке өзүмө менин Кыргыз Республикасында, менин мекенимде, менин жеримде, менин элимде кытайча жазылып турган жазуулар мага жакпайт. Анан экинчи айта турган нерсе, бул жерде буга чейин мен дагы улут аралык кастыкты козутуу деген берене менен камалып чыккам. Азыр дагы сотум бүтө элек, мен эч жака кетпей тил каты менен жүрөм. Антип биздин айрыкча кыргыздарды могу силер чыгарып аткан эжелердин, байкелердин көбү деген мен тааныйм, алардын көбү элге күйгөн, жерге күйгөн мекенчил эле адамдар. Алардын баарын фейк деп чыгарып турсаңар. Анан антип бирөөнү айрыкча кыргыздарды түрмө менен камайм деп коркутканды токтотуш керек. Андан көрү бирөө айткан кишини коркутпай ошол нерселерди оңдош керек. Бизде мыйзам бар, мамлекеттик тилде жана расмий тилде жазылсын деген. Ошол кытайча жазууларды алып туруп деген ордуна кыргызча жазыш керек. Кемчиликти оңдош керек. Анан айткан адамды каматып эм, минтип эм, тигинтип эм, өзүң өңгөр деп коркутканды токтотуп. Эламан Карымшаков видео жарыялап, Дайырбек Орунбеков чалып, ачыктан ачык эле коркутууга өттү. Ал акыркы жазган постумду өчүрүүнү талап кылып, мен сага эскерттим. Уктуңбу? Сыйың менен өчүрүп кой деп коркутуп жатат деген. Тамашалашпай жашына сый болсоң. Эми сиз менен сый эле жүрөбүз го биз. Сый болсоң не деп жазып атасың анан? Жазганда жалпы тема ошол болуп атпайбы, бүгүнкү тема баары эле жазып атпайбы? Сый болуп өчүрүп кой жакшына. Сый болуп мен эмне кылып атам сизге? Мен сага эскерттим анда, уктуңбу? Макул. Жакшына сый болуп деп өчүрүп кой. Аны эмне мынчалык каттуу? Эмне болду? Хорошо, ладно. Биринчи возможностьта сүйлөшөм сенин, макулбу? Тереңдетпей сыйың менен өчүрүп кой. Хорошо, аны көрүңүз анда.